Китеп жаштардын эң жакшы досу, акылдашы, илимдин булагы. Китепти ачсаң, китеп сен ачат. 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө карата Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы жана Жалал Абад областтык китепкана биргеликте чек-арачыларга бирден китеп акциясын уюштурулуп, алгач ирет өткөрүлүүдө. Мэриянын аппаратынан бизде арзыбаган кичине болсо дагы китептерибизди алып келгенбиз. Катардагы жоокер Жалымбек Сагынбек уулу, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына көбүрөөк басым жасап окуйт. Китепти көп окуу менен ой туюм, акыл эс жогору болушуна өбөлгө дейт. Бүгүнкү акциянын болуп жатканына кубанычта. Биздин жоокерлерге өзүбүзгө жакшылык болот китеп окусак. Ошо китепти окуп, биз дагы өзүбүздүн кругозорубузду өстүрүп, ушундай жакшы бир ийгиликтерге жетишебиз. Жан дүйнөнү байытып, адамды жакшы жолго салган китепке арналган иш-чара жакшы жышаан, жаштарды китепке жакын болууга дагы бир мүмкүнчүлүк жаралып олтурат. Бул китеп менен мен айтмакчымын, дос болгула, ал силерге билимди бардык кенчтерди ачат деп. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, дагы бир жолу ушул бүткүл дүйнөлүк китеп майрамы кут болсун. Нол биргелешип жасалып аткан иш-аракеттер, мен ойлойм ушул китеп фондусун дагы мындан арты дагы жакшы көп мындай бир жакшылыктарга алып келет деп. Мында бардык мекеме ишканалардын өкүлдөрү, жогорку орто окуу жайлардан жана жеке ишкерлер чакырылган. Иш-чаранын катышуучулары бардыгы аркыл темадагы китептерди жоокерлерге белекке беришти. Жалал Абад областы китепкана кызматкерлери жалпысынан 100 китеп белекке берип атабыз. Мындан сырткары биздин Жалал Абаддагы областтык жана шаардык мекеме уюмдар өздөрүнүн китептерин белекке беришти. Бул акция бүгүн эле бүтпөйт. Бүгүн жана эртең 2 күндүк акция болуп саналат. Чек-арачыларга бирден китеп акциясында жалпы 300ден ашуун китеп белекке берилген. Бул иш-чара 2 күнгө созулуп, эртең да улантылат. Мындай иш-аракет башка район шаарлардагы китепканаларда да өткөрүлүүдө. Жоокерлерге көңүл буруп, аларга жаркын маанай тартуулоо жана китеп белекке берүү негизги максаттардан. Барчынай Жанызакова, Бурканбек Матов, Жалал Абад шаары.